Ооба, интервью бергенден ачыгын айтканда тартынабыз. Анан диктофонума жаздырып алдым ырдаганчы. Ал секирсе мен унутуп калып турмун, ал жерге чыгып калып. Бир маалда карасам дүп деди да. Сөгүнүп сагынуу эмес. Биз баягы кеңеш берилген деңгээлге жете элекпиз деп эсептейм. Муну ырдасын деп өзүм кошо ырдап алдым да. Мен башында жаман эле киши болчумун. Жакшы жагымды көргөзө берип кичине жакшыраак болуп кеттим. Эми буюрса атамдыкын ойлонот а. Мен башында мындай кызыктай көрүнчү. Сен эмне интернетиң анан мындай тиңдей, анан койчу ошону жактарынан караганда мындай таятасына окшошпу анан. Биз такыр урушпайбыз да. Мамамдын көз карашынан коркчубуз да, монтип карап койгондо сөз эмес бекен. Жаман болсо жашырып, жакшысын ашырып деп. Журналист кызды албайм деп анан эмне болуп алып калдыңыз? Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар. Бүгүн Жылдыз Тайм рубрикасында жалпыбызга белгилүү, үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн сап башында турган теленин жүздөрү Мирзат Муканов жана Айзура Иманалиева болмокчу. Gönlümde süyütüp dölü Mahabat bizge cüktölü Ortamçı boldu sık göl Süyügü bizge güç verir Саламатсыздарбы? Сиздерди көргөнүзгө конуштабыз. Мынакей көптөн бери дал ушул маекти күтүп келгенбиз. Эмне үчүн биринчи эле сурашым келип турат. Ден соолукту сурагандан кийин элечи интервью көп бербейсиздер. Ошол боюнча. Саламатсыздар, суроо бул жак болсун. Кел жай. Амандашып алалы андан кийин. Саламатсыздарбы? Сиздердин чакырууңуздарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ооба, интервью бергенден ачыгын айтканда тартынабыз. Ошон үчүн колдон келишинче качабыз. Себеби интервью бергидей көп маалымат болсо, интервью берсе болот деп ойлойбуз да. Анан интервью бергенге бир себеп болуш керек. Ошондуктан өзүбүз качабыз. Анан үстүнө экөөбүздүн тең кесибибизге байланыштуу интервью алып жүрүп калган киши интервью бергиси келбейт да. Сенде деле ушундай болуш керек, э? Ооба. Баштамды кой. Чын эле мындай жөнү жок эле кандай десем жаттама болуп калат да. Эми баягы эле суроо, баягы эле жооп сыяктуу болупчу. Анан бир себеп болуп Мирзат айтмакчы. Анан ошону талкуулаган жакшыраак болуш керек. Ошентип бүгүнкү себебибиз болуп анан келип калдык. Ооба, сөздөр дал ушул себеп бул жаңы чыккан, дал ушул Соло медиа порталынан кече күнү Сүккөл бизге ортомчу аталышындагы дал ушул кавер жарык көрдү. Чындыгында бир аз убакытта эле көптөгөн күйөрмандар топтой алды, комментарийлерди окуп чыктык бир чындыгында. Сонун ушул кавер боюнча айтыңыздар, идея качан келди? Эмне үчүн алып баруучулар өздөрүнүн ырчы жагын сынагысы келди? Идея бул кишиге таандык. Сен баштайм. Эми негизи Мирзат абдан жакшы ырдайт. Анан экөөбүз жаңы сүйлөшүп жүрүп анан кыңылдап калып атпай машинада келатканбыз экөөбүз. Анан сиз жакшы ырдайт турбайсызбы деп аябай калып атпаймы карай салып анан эми андай деле эмес, эми ырдап коебуз кээде эме деп ушинтип койду. Анан жок, ырдасаңыз деп болбой акырын анан диктофонума жаздырып алдым ырдаганчы. Анан өзү билбейт, анан кийин эме кылып атпаймынбы, буга огузуп, анан аны алып барып мага огузуп, жанагы мен таанышкан жигит бар эмеспи деп жамаачы. Мени жакшы экен угуп көрсөңүз, ай бул деген тубаса таланттуу, эмне ырдабайт болду экен деп койгон мамчы. Анан ошентип буга огузуп, сен вообще эмне жаздырып алдың, мындай аябай уялды да эмнегедирчи. Анан болбой эме кылып ырдашыңыз керек. Керек болсо учурунда Жолдубай Гайыпов диктор болуп ырдап ошентип жүргөн, сиз деле ырдаңыз да дикторлор ырдабайт деген кайсыл жерде бар экен ушундай мыйзам. Анан ырдаш керек деп эметип жүр. Анан баягы көртүрөлүк болуп, анын үстүнө өзүбүздүн жумушубуз болуп, анан баягы ырдоо чыгармачылыкка аралашуу кичине эме болуп арткы планда калып калды да. Анан болбой буга сунуш киргизсем, бир күн жаздырып коебуз, ырдайсыздар деп жүрдү. Анан муну ырдасын деп өзүм кошо ырдап алдым да. Ортомчу бизге Сүккөл биздин Расул Маматкулов ону жазган. А киши менен сүйлөшкөндө да айтып атпаймынбы, биздин үй бүлөбүздүн гимни депчи. Себеби экөөбүз үйлөнөбүз деп жүргөн мезгилде клипке тартылдык, мага ырдапчы. Анан
азыр биз кээде кыңылдап ырдап калсак балабыз да кошо жакшы көрөт ошол обондучу. Анан негизи өзүбүз үчүн эле жаздырганбыз. Жөн эле мындай өзүбүз ырдап көрөлү деп. Анан ошентсек телевидениеда баягы кесиптештерибиздин арасында бир оператор жигит бар, өзү бардык аспаптарда ойной алат. Жанарбек Догдурбек уулу деген. Анан ошол да көрүп калды, мондай тартып койбойлу деп. Ал дагы киришип калды. Анан бир күн эле барып көл жээктен эле тартып келдик. Бул кавер да. Биз профессионал ырчы эмеспиз. Анан клип менен дагы алмаштырбаш керек э? Клип менен алмаштырбаш керек. Бул кавер. Бардык киши ырдай бере алат да бул. Анан ошо жөн эле угарман катары, ырды сүйгөн адам катары ырдап көрдүк. Анан өзгө видео жагып калды. Анан сиздерге берип көрөлчү деп берсеңиздер дагы рахмат. Сунушубузду дароо эле кабыл алып, жайгаштырып, анан сиз айткандай элге жагып атат, окшойт. Тартуу учурунда кандай кызыктар менен коштолдум? Мисалы үчүн Instagram баракчаңызда дал ушу сиздикин кечки аңдып көргөндөрдүн катарын токтойм. Анан даярданып атканыңыздар бүт бардыгын көргөнбүз. Ошо эмне болду экен деп баягы кызыгып атканбыз. Биз үчүн да жаңылык болду. Мындай кандай кыйынчылыктары бар экен? Бизге мисалы үчүн ырчылардын ырдаганы оңой көрүнөр да, булар ырдап туруп эле кетип калат депчи. Эми эгер мен өзүмдү айта турган болсом, чыгармачыл адамдардын үй бүлөсүндө чоңойдук да. Бизге клип тартуу, анын машакаты, анын эмгеги биз үчүн өөнү учурабайт да. Биз ошол нерсе менен чогуу жашап баягы биз үчүн бул нерсе көмүш эле бир эмедей болуп калган болчу да, жашаган үчүнчү. Анан өтө деле мындай кыйынчылык деле байкаган жоксуз. Балким эми андай нерселер бар, баягы эмгек кылыш керек. Мисалы жөн эле ырдап коет, үн түшүрүп коет, анан деген сыяктуу нерседен сырткары баягы толгонуп, идея жаралып, аны атайын аранжировщик алып барып, аранжировкасын жасатып, музыканы ойноттуруп, аны жаздыртып, анан кийин ал даяр болгон соң даярданып, анан үн түшүрүп, анан кийинки кадамдар баягы клип болот эмеспи, же болбосо бир видео тартуу мисалы. Анан ошондой сыяктуу нерселери бар да, кыйынчылыктар. Анан биз болсо эми экөөбүз тең балдарыбыз болгон үчүн балдарыбыз менен чогуу ай туруп тур, сен балаң биякта туруп тур, биз бияка тарталы, сен бияка сууну кечпе, анан мынтпе деп биши болсо ушундай сыяктуу. Эртеси балабыз дагы суу кечип, биз менен кошо суу кечип жүрөбү, эртеси ооруп калыптыр, кайра өзүбүздү күнөөлүү сезип ушундай сыяктуу да айтор. Негизи бирок клип тарткан бизге жаңылык деле эмес. Телевидениеде иштейбиз, камеранын алдында жүргөндүктөн балдарыбыз деле көнүп калды. Камерага иштегенди билет кадимкидей. Анан бир дубль менен тарттык. Болгону кээде бузуп атты, кызым кичирээктик кылып коет экен. Биз ырдап атсак кадрга кирип кетет балам. Ал жерлерин кестик. Клипте болсо ошо ортомчу бизге ысык көлдү мамам ырдаганда деле биз өзүбүз эле тартканбыз. Мындай тарталы, мындай кылалы, кадрлар ушундай керек деп. Ошондой эле мамам ырдаган Өмүр жазым деген дагы ыр бар. Анын клибин Айзыр экөөбүз тартканбыз. Сценарийин жазып, раскадровка деп коет го. Ар бир кадрларды чийип көрүп, анан мында болгону кызыктуусу ошо кызым бузду. Ал укпайт да, кадрга кирип кетип. Анан бизди аябай күлдүргөнү жөн эле эс алып барып жүрүп эле тартып келдик. Бир эрте менен бардык, кечинде кайра келдик да. Күлдүргөнү тиги ошол биздин кавердин акырында эки балабыз чуркап келет, биз көтөрөбүз деп. Анан мен алаксып кетиптирмин, ойлонуп атып, балам чуркап келип мага секирмек, мен көтөрмөкмүн да. Ал секирсе мен унутуп калыптырмын, ал жерге чыгып калып. Ыйлап бир жарым саатта ыйлап. Тарынды да. Мен кармабай койдум деп. Анан унутуп калыптырмын, кармабай койсом жерге кулап түштү да, секирген боюнча жерге талып кетип түшүп калыптыр. Аябай тарынды да. Бир маалда мен мелекте тоскоолаткам да, бул жакта мелек турган, анан бир маалда карасам дүп деди да. Көрсө мынтип алып тиги болсо ыйлап ошол клипте бет башы кызыл болуп түшүп калган аягындачы. Андан кийинкисинде ошо кадрда биз өзүбүзгө байкалат, эми көрүүчүлөр билбесе керек. Кийинкилеринде абайлап келип күтүп туруп анан секирип калат. Демек бала менен ушунусу бир кызык эмеспи? Эмне үчүн ушул чыгармасын тандап алдыңыздар? Же болбосо сиздер канча бир 8 жыл мурдагы, 7-8 жыл мурдагы нерсени чагылдыргыңыздар келди ушул чыгарма менен? Мүмкүн башка Жанарым деген ыры бар, сонун чыгармалар бар жекебизден. Муну деген комментарийлерин кээ бирлерин окуп атабыз да силердин каналдагычы. Анан көп жазышыптыр да, ушул ырды силерге жарашат болчу депчи, биз аябай кубандык. Эмнегедир жана жогоруда айткандай биздин экөөбүздүн үй бүлөнүн гимниндей сезебиз да ушул ырды. Ушул ырдын клибине тартылганбыз.
бизге жагат, анан ырдап ушуну эле ырдап көрөлүчү дедик. Ооба. Анын үстүнө эми чындыгында да биздин сүйүүбүзгө ортомчу болгон бул Ысык көл болду да. Анан чында эле ким болуп калды да бул чыгарма. Башка эми чыгармаларды ойлонуштуруп атабыз. Мындай кичине элди дем күч берип койду окшойт. Кийин эмнени жаздырсак, эмнени ырдасак деп. Эми буга чейин эле эме алганбыз. Эми мамамдыкынан жаздырып эме кылып коелу, баягы тиякта да арбагы ыраазы болсун, бир жаркын элесин эстеп ушундай бир чыгарма аткарып койсокпу деп жүргөнбүз. Андан кийин эми буюрса атамдыкын ойлонуп атабыз. Атам чыгармаларынан бирди ырдасакпы деп. Бирок деген нерсе бар. Эми бул нерсе баягы ичибизден калып жүргөн нерсе болгон үчүн ырдап койдук да, бирок кийинкилеринде буюрса кичине сабак алып, профессионалдык деңгээлде аткарсакпы деген пландар бар да, эми буюрса ал үчүн сабак алышыбыз керек. Демек дагы буюрса көп ырдап баштайсыздар чогуу биргеликте. Көп эмес эми. Ойлонуп, даярданып, Айзыра туура айтып атат. Жана мен да айтпадымбы, биз профессионалдык эмеспиз. Көрсө эми баягы элге тартуулап аткандан кийин кынтыксыз болбосо дагы кынтыксыз кылууга аракет кылыш керек да. Анан ошон үчүн бир аз сабак алып көрүп, туура ырдап, анан ырдап көрсөкпү деген ниетибиз бар. Буюрса анда дагы да болсо жакшы чыгармаларды күтөбүз сиздерден. Анан кеп деген бул сиздерди билебиз, Instagram баракчаңыздардан көрүп турабыз. Эң мыкты үй бүлөлөрдүн сап башында турасыздар. Дайыма мисалы үчүн сонун нерселерди чагылдырасыздар. Кээде кыялданып кетесиң, менин да жолдошум ушундай болсо, менин да үй бүлөм ушундай болсо депчи. Деги эле ушунун сыры эмнеде? Бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толукташ үчүн эки адамдан эмне талап кылынат? Эң биринчи ошол эки адам бири-бирин толуктап, кечке эле сен жамансың же болбосо мен жакшы дей бербей, ортодо бир балансты сактап, жаман болсо жашырып, жакшысын ашырып деген сыяктуу нерселер эле бар да болгонучу. Анан албетте бири-бирин көңүлү менен эсептешүү, көңүлүн калтырбоо. Көңүл калтырбоо дегенге да көп нерселер кирет. Элементардык түрдө айтканда жон гана баягы сөгүнүп сагынуу эмес, мисалы кээ бирлер үй бүлөлөрдү карап аябай эме болуп кетет, мындай аял деле эркеги деле бири-бирин сөгүп кагып силкип коет да. Ал нерселер бар, баягы көңүлдө жазыла берет, билинбеген менчи, анан көңүлдө кала берет, кирде берет, анан жашап аткандай болосуң, бирок баягы айтылган сөздөр кайра эле эске келе берет да. Ошон үчүн кичине болушунча контролдогонго аракет кылып, ошондой сыяктуу нерселер эле да. Анан бул киши эмне дейт билбейм да. Туура эле айтып атат. Бизде азыр байкайсызбы? Көп курстар бар. Өзүңдү тааны, өзүңдү сүй, башкалар менен эсептешпе, өзүңдү биринчи орунга кой деп эле айта берип, биз көп адамдар эгоист болуп калган болуш керек да, өзүмчүл болупчу. Үй бүлөдө ошолордун дагы бир сөзү бар, сен бирөө үчүн жашаба, өзүң үчүн жаша деп үйрөтүшөт да. Бул кыргызча жашоого туура келбейт бул нерсе, менин оюмча да. Кыргыздарда бирөө үчүн да жашайсың, мисалы үй бүлөң үчүн жашайсың, жолдошуң үчүн, ата-энең үчүн, балдарың үчүн да жаша деп. Кыргыздын жашоосу ошондой да. Анан туура айтып атат, бири-бирин көңүлүн калтырбаганга аракет кылыш керек экен да. Анан эми биз баягы кеңеш берилген деңгээлге жете элекпиз деп эсептейбиз. Жашпыз да. Мен бир Абышка кемпирдин интервьюсун көрдүм эле, кызык болупчу. 100 жаштан өткөн Абышка кемпир экен. 80 жыл бирге жашаган. Ошолордон сурап атат да, силердин чогуу урушпай, талашпай бактылуу жашооңордун сыры эмнеде десе, кемпир айтып берип атат да, мен ошол аябай эсимде калыптыр. Биз бири-бирибиз менен эсептешебиз дейт. Мисалы десе, мисалы Абышка уктап атат, түн ичинде туруп алып, чебуреки жегим келип атат дейт да. Түн ичиндеби? Ооба. Мейлем деп туруп алып жасап бердим дейт да. Уйкусу келип атканын жыйыштырыпчы. Кыргыздын деле жашоосу ошондой. Өзүңдү да туура биринчи орунга коюш керек, бирок бирөө үчүн дагы жашап үйрөнүш керек. Биз ошону туура деп эсептейбиз. Сөз эмес бекен. Туура. Мынакей негизи эле Мирзат агайыбыз, биздин агайыбыз деп билебиз. Анан неге эле үйдөн кандай ата, кандай кожоюн жамандайсың деп. Көбүнчө билебиз, теткичтерден бири өзү жасап, мыкты уста экенин, кээде тамак жасап койгондорун биз баардыгын билебиз да. Биздин оозуңуздан угалы. Эми Мирзат эң биринчи ата-энебиз үчүн мыкты
бала, мыкты уул, ал эми үй бүлөсү үчүн мыкты жолдош, мыкты ата. Инстаграмда эми катталуучуларым билип деле калдырыш керек. Эми болбой эле бир нерселерди чыгарып берип, мындай анан сурай беришет да, сиз жалаң ушинтип укмуш идеалдуу кылып чыгарасыз, мындай эми жаман жагы жокпу депчи. Эми алдан айтам да эмчи, эми жаман жагын эмнеге көрсөтүп айтабыз туурабы? Бир гана жакшы жагын көрсөткөн сайын адам жакшы болгонго эме кылат да, ашыгат да. Анан Мирзат чындыгында эми жакшы жолдош. Мен башында жаман эле киши болчумун. Жакшы жагымды көргөзө берип кичине жакшыраак болуп кеттим. Жок, андай мааниде эмес эми. Анан эң биринчи ошо негизи эле Мирзат экөөбүз баягы турмуш курарда өзүнө айткан эмесин айтып коеюнбу. Эң биринчи мен ушул жигитти сүйүп калдым, ушул жигитти сүйөм, жок, мен ушул турмушка курам деген сыяктуу нерсе болуп эмес. Сөзсүз түрдө акыл калчаган биринчи. Бул жигит мага кандай жолдош боло алат? Бул жигит буюрса менин балдарыма, келечектеги балдарыма кандай ата боло алат депчи. Мисалы ошентип ойлоп анан аябай кеңешип, маам кеңешчим аябай эме кеңешчим болгон учурунда анан айтып, ушундай ушул жактарын карасам мыкты жигит экен, акыл калчасам жакшы экен, турмушка чыксам болчудай жигит экен дедим. Анан мисалы ушундай сыяктуу ой жүгүртүү дагы керек экен да, мындайча айткандачы. Анан сүйөм деп эле тыя алсаң, эми сүйүү балким чын эле бир жылдан андан кийин баягы сыйлашып өмүр сүрүү деген сыяктуу нерселер да бар экен да. Анан ошентип эме кылып мыкты ата боло алат экен, мыкты жубай боло алат экен деген нерсе менен, акыл жүгүртүүм менен, ой толгоом менен анан турмушка чыккам да. Буюрса жакшы эле келип атты. Сизчи? Ага, сиз ойыңуз кандай? Мен деле ошондой ойлогом. Туура эле айтып атат, ооба. Экөөбүз мындай окшош деле ойлонуп калган окшойбуз. Эми биле атасызбы? Негизи туура да. Сүйөм деп эле үйлөнүп алуу деле менимче туура эмес. Башка жактарын карап көрүш керек. Мисалы, ичкен же чеккен кишини деле сүйүп калдым деп үйлөнүп алган туура эмес го дейм да. Оңдоп көрүп, андан кийин балким үйлөнсө болоттур. Ойлонуш керек, туура акыл менен жүрөк мындай баланс кылып туруп анан турмуш куруш керек делет го, туура эле. Мен деле ошентип ойлонгом, мыкты аял болот буюрса деп. Эми эркектер көбүрөөк ойлонуш керек дагы. Себеби келечекте балаңды, келечектеги балдарыңдын тарбиялай турган адам ошо жубайың болот да, энеси. Илимде деле бир нече жолу далилдеп атышпайбы, энеси акылдуу болсо балдары ошондой болот депчи. Негизи үйлөнөм деп аткан жигиттер деле ошентип ойлонуш керек да. Келечекте менин балдарым үчүн кандай эне болот деп. Анан мен деле ошентип ойлонуп көргөм, жакшы эле эне болот го деп ойлоп. Бир суроо пайда болду да, Мирзат мырза. Мисалы, сиз айтып калчу элеңиз, журналист кызды албайм деп анан эмне болуп алып калдыңыз? Ошондой сыяктуу нерселер бар болчу экен да, айтып эметип калган жерлер бар экен анан. Ошондой талап. Бирок айтып да айта бербеш керек экен да, көрсө турмуштачы ошол нерсе келип тийиши мүмкүн экен да башка. Айтыңыз эми. Келиңиз жооп бериңиз. Ооба, ошондой ойлончумун. Бир жерде иштегенем болбойт да депчи. Анан баягы плюс минус деп эки жакка бөлүп алып көргөндө анан плюстары көбүрөөк болуп, мейли ал бер жагы. Чогуу бир жерде иштесек эмне болот экен деп аны чийип койгом да. Бирок азыр экөөбүз бир телеканалда иштейбиз МТСте. Тескерисинче жакшы экен, кызыктуу экен. Бул кээде жумушка барбай съемкаларга кетип калган күндөрүм мен түштө ачка калам да. Түшүк тамактанууга жалгыз барым келбей. Бул болгондо жакшы да кеттик деп кетип калабыз, барып тамак ичип келебиз. Бул жокто анан кээде кесиптештерибиз дагы күлүп калат, бүгүн Айзыра жок, ачка калыптырсың, барып тамак ичип келсеңчи дешип күлүпчү. Анан чогуу иштегендин дагы кызыктуу жактары бар экен. Жакшы. Мисалы үчүн агай Айзыра эжекебиз көбүнчө Instagram баракчасына көп тарыхча жүктөйт, эмне болуп жатканын бардыгын сонун монтаждап жүктөп коет да. Сиз ал жакка мындай кандайдыр бир чек койбойсузбу? Кээ бир мырзалар киргизбе, андай мындай кылба деп берет го. Кээ бир нерселерди көрсөтпө деп айтам. Өзү деле билет, эмнени көргөзүш керек, эмнени көргөзбөш керек. Анан жана айтпадымбы? Бири-биринин каалоосу менен эсептешиш керек депчи.
Айзурага мисалы жагат. Эринбей, таң атпай туруп алып, видеого тартып, мисалы салатты жасап атса баарын көрүп тартып. Менде кээде эле мындай илхом келгенде тартып көрөйүнчү, эл тартып аткан мен деле деп тартпасам, бул күндө тартат да, ар бир кадамын тартып. Анан мен башында мындай кызыктай көрүнчү, эмне баарын тарта берет деп жана көрсө, анын пайдасы бар экен. Мисалы, Инстаграмдан бир нерселер тартат, барды жөнөкөй эле нерселер сала берет. Адамдар катталуучулары көрөт экен. Ал тургай каржылык жактан деле плюстары бар, рекламаларды алыпчы. Пайдасы бар да. Мындай карап көрсөм, кээ бир адамдар интернетте жөн эле отурат да, убактысын бир күн кечке отуруп кое берет. Бул деле отурат, бирок пайдасы бар да. Бир нерсе чыгып атат, бир нерселерди үйрөнүп атат, ошон үчүн чектеле койбойм. Мен болсо, эркек балдар көп маани бербейт окшойбуз кээде. Бир сүрөт жүктөп коюп, 1-2 айдан кийин эстеп коем, жүктөп коюнчу деп жүктөйм да. Мисалы үчүн сиз жумушта иштеп атасыз, кызыңыз менен балаңызды бакчага алып барасыз, алып келесиз, андан сырткары дал ушул үйдөгү жумуштар, анан монтаж, кечке кыйналып монтаж кыласың, баарына кантип жетишесиз? Бул жигиттин колдосу менен. Жок, чын эле, мисалы эртең менен дагы ошо тартып бир нерселер киргизишим керек болду да. Анан балдар ойгонгонго чейин бүтүргөнгө аракет кылам да, ошондой жумуштарымды же уктагандан кийин монтаж жасап, эртеси киргизип деген сыяктуучу. Анан кээде болуп калат, мен ойлогондой болбой, баягы не все по плану дегендей болуп, эметип калган кезде анан Мирзатты жардамга чакырам, кичине балдарды 5-10 мүнөт эме кылып турасызбы, ойнотуп турасызбы, же курсагын бир аз эме кылып тойгузуп тура аласызбы, мен бул жагын мынтип кылайынчы, тинтип кылайынчы десем, анан бул түшүнөт да ошол нерсеничи, мындай эме кылып жок, анан сен эмне интернетиң анан мындай тиңдей, анан койчу ошону, бар балдарың кара, тамагым гана, мунум гана деп кыйкыра берсе, анан илхом деле жок, эргим деле жок, эч нерсе кылгым келбей эле, макул деп эле калып калмакмын да. Эң биринчи ошо жаныңда адамдын колдоосу экен да. Ушул жигитке рахмат колдоосу үчүн. Андан сырткары мен план жазып алам сөзсүз түрдө. Биринчи бул жумушумду кылам, экинчи муну жазам, муну кылам, тигини кылам деп анан күндүн аягында ошону карайм, өчүрөм, кайсыл жерин пландарымды ишке ашырдым, кайсынысы ишке ашпай калды. Ишке ашпай калган пландарымды көргөндө кээде деп эметип калам, бирок ушунусуна да шүгүр, рахмат деп эме кылып анан ошо эми ошондой сыяктуу эле да. Кээде мырза көз штатив болобузбу? Деп телефон. Ооба кошо тартышып, ошондой. Балдарыңыздар тууралуу сүйлөшөлү чагай. Кичинекей чоң балаңыз аябай мындай көргөн адамды шарт эле көзүнө Элимбек агайыбызды чагылдырып турат да. Ошону көргөндө болобуз. Анан деги эле кызыгуулар эмнеге көбүрөөк кызыгышат? Алар деле блогер болуп баштады окшойт экөө тең. Ооба, төрөлгөндө элеби? Ооба. Кызыгууларын азырынча көрүп атабыз дагы. Анан дагы бир аз акыл топтогондон кийин калыптанат болуш керек. Бирок ата-эне багыт бериш керек. Биз азырынча багыт деле бериликпиз. Өзү кызыгат, мамасын көрүп, ооба блог тартып, кээде ошондой баланын кызыгуусу болот экен, кайра кетип калат экен. Азыр убактылуу кетип калды. TikTokко тартып аткан. Мен мондай тартып коюңузчу деп көрсөтүп келет да. Мен тартам ушундай деп. Анан көрсөткөлүп анан бир мындайча айтканда эми TikTok'ун билбейм, ошо талап ошондо окшойт. Бир кыздай эле видеолор укмуш просмотрларды алат да. Анан тиги бетин жаап, анан ачып, ушундай сыяктуу бир нерсе тарткам, ушуну тартам деп жүгүрүп келиптир. Анан макул да, ошону тартып берип коюм. Жыргап деп эле монтадат. Анан эмне болот экен деп салып койдук, анан эле бир канча бир 2 жума, 3 жумадан кийин эле 2 миллион просмотр алды да. Анан 30 канча миң эме лайк алып, анан дагы бир видео киргизем деди, макул деп. Аны киргиздик, андай жана молоко десе макалё деп айткан видеосу бар болчу. Ал дагы ошондой 2 миллионго жакын просмотр алыптыр. Анан мындай көп өзүбүзчө эме кылбай койдукпу, же өзүнүн кызыгуусу тарап кетти, мындай кийин анча кызыкпай калды да. Бирок жана таятасына окшош деп атпайсызбы? Ошол нерселеринде биз абдан мындай көп байкайбыз. Катталуучуларыбыз дагы айтып, көргөн адамдар да айтып, бул таятасын өстүрбөйбү депчи. Анан кээде өзү дагы көрүп мындай чоочуп кеткендей учурларыбыз болот, денеси дүркүрөп кеткен учурлар болот да. Артынан карап эме кылганда, бул жактарынан караганда мындай таятасына окшошуп, анан ошенткен сайын атамдын бир сөзү эсиме келет.
баягы өзү деле билип калчу, эме кылып айтып, сизге окшош деп башкалар дагы сизге окшоштурбай, небереңиз десе аябай сүйүнүп кудуң да. Анан бир күнү ошо негизи таң атпай кат жазып ошентип калчу да, там баарыбызга жасап туугандар. Анан андан сырткары ушундай бир изилдөөлөрдү да жиберип калчу да. Анан бир күнү эме деп жазыптыр: сен эгерде мырза туура эмес иш кыла турган болсо, же болбосо дагы бир тентектик кыла турган болсо, сен аны эмнеге мындайсың, эмнеге тигиндейсиң деп урушпа депчи. Анан күлүп, анан эмнеге десем, анан айтат да, ушул эненин эне аркылуу, энедеги нерселер, мисалы, балага өтөт экен да, баласын өтөт экен, эркек балага да көбүрөөк өтөт экен да. Ал эми кыз баланыкы атасынан алат экен да алчы. Анан айтып атпайбы, менин неберелерим мага окшош болот депчи. Магачы ошондуктан сен аларды урушпа дейт да. Алар мага окшош болот дейт. Анан күлүп атпаймынбы? Анан ошентип жана изилдөөлөрдү жазып атпайбы? Мынча пайыз эне аркылуу өтөт, мынча пайыз ата аркылуу өтөт деп ошо бир 80% көрсөтсө керек эле. Ошол дагы эле эсимде бар да, ошондой эмелер, статистикаларды жиберип туруп болчу да. Анан күлүп каласыз, ошол сөз эле эсиме келе берет да. Анан бирок биз үчүн чоң сыймык ошо. Буюрса таятасына бир гана кебите кешпир эмес, таланты дагы өткөн болсун, ошонун акылы өткөн болсун деп баягы тилек кылып коебуз да. Анан эми талантынан караганда эми абдан эме бат жаттайт да бир нерсени, мындай оонду, музыканы бир укканда ошону кайра өзүндөй кылып кайталап берет да. Анан эми тфу деп туралы. Буюрса да кийин билинип болуш керек. Кызыбыз болсо тайнесине окшоштуруп калышат, бир караганда баягы көзүн эме кылып. Анан мынтип күлгөндө бир башкача бир нерселерин окшоштурушат, эми билбейм. Анан дегенде мен эметип калам да Мирзаткачы. Сиз мага эч жери окшошпой калыптыр. Тарпайсызбы депчи. Бирок башында ошо жаңы төрөлүп эме кылганда аябай чоң атасына окшош болчу эме элекчи. Чоң атасын эле көчүрмөсү болуп, анан үстүнө балдарыбыз төрөлгөндө көздөрү көк болуп бир башкача төрөлөт да, же болбосо жапжашыл, же көк болуп төрөлөт да көздөрүчү. Анан Мирзатка кайын журтка окшош, бүт баары эле ошентип беришет. Анан кийин чоңойгондо эле өзүмө окшош кетип барат. Ошо. Наки агай ушул бала тарбиялоодо көбүнчө атанын ролу чоңураак да. Анткени апалар көбүнчө эле атаң келсе урушат, атаң келсе өлтүрөт дейт го, көп апаларчы. Сиз ушу тарбиялоодо эмнеге көбүрөөк басым жасайсыз? Негизи бир чети бул кыргыздын тарбиясы да. Атаң чечет, атаң келгенде билинет. Мисалы бир жакка барабыз, атаң келгенде сурайбыз деп коет го. Биздин үй бүлө ошол эле кыргызча, мындай кыргызча жашаганды эле карманабыз. Туура эле. Бирок баягы кыз балага атасы катып айта албайт экен. Мен кызыма ошентип айтам, анан апаң келгенде урушат депчи. Балам менден коркот, өзү деле айтат, мен тиги мама дейт, эми апа дейт. Апаман коркпойм, атаман корком депчи. Биз туура эле көрөбүз. Кызды деген баягы кыргыздын өзүнүн деле макалында айтып атпайбы? Ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат депчи. Мен атам мени кандай тарбияласа, ошондой эле тарбияланганга аракет кылам. Атам уста. Дайыма жанына алып алчу бизди. Жалаң эркек балдарыбыз. Анан дайыма жанына алып алып чоңойтты да. Азыр мен деле тиги үйдө хоббим, бир нерселер жасайм, жыгач менен, темир менен. Балам келип алат, бул эмне, аттиш, ачкыч, ара депчи. Анан оюнчуктары да бар, ошондой аспаптары. Анан негизи биз көп ата-энелерден байкайм, балдарым чектейт да, кой аны кармаба, колуң кесет, аны кармаба сындырып саласың депчи. Менимче туура эмес, эгер бала кызыгып атса, берип коюш керек. Мен баягы бычак, колду кесүүчү нерселерди бербесем да, балка, ат тийиш сыяктуу аспаптарды берип коем, иште деп. Мен мыктыкка бер деп балка берип коем. Эркек бала ошол нерсени билиш керек деп эсептейм да. Эркек бала жок дегенде мык какканды билиш керек. Эркек бала жипти күрмөп байлаганды билиш керек деген сыяктуу. Ошон үчүн жумуш жасап атканда жанымда жүрө берет, эми баягы тоскоолдук жаратат.
кээде көрүнгөн сурайт, бул эмне, муну эмне кылат деп сурай берет. Эми жооп бергенге аракет кылам. Тажап атсам дагычы. Ал баланын үйрөнгөнүнө жакшы. Кызды болсо энесинин жанында көбүрөөк болуш керек. Эми акырындап чоңойсо эме алып байкайсыз, эми кыздык. Бирок байкап калып атам, тамак чогуу жасап атасыңар, тамак жасайм, экөө тең ошондой да. Эми тамак жасайм, мен тамак жасашам, анан мынтип анан башында тим эле жасашпай эле койчу, анан бүт ун болосуң, бүт кир болосуң, мынтесиң, тигинтесиң деп чектей берчүмүн да. Анан бирок ушинтип чектей берсем анан эртең кылдыра албай каламбы деп коркуу пайда болду да. Мисалы, кийин ушундай болуп калат го. Башында баланын кызыгып аткан кезинде жок деп чектей берсе, кийин кылбай коет экен да ошол нерсени. Анан болушунча аралаштырып, аралаштырганда баягы жумурткасын чакканды үйрөтүп, аны аралаштырып коем, анан өзүм башкасын жасай берем. Ой, Азаматсың, сен жакшы кылып турбайсың деген сайын баягы эмеси күчөп, мен кыла турбаймынбы деп анан ушундай сыяктуу да. Эми көрүп жатарбыз. Кандай тарбия берет атабыз? Сиздин кичинекей кезиңизде кандай эле? Дал ушундай стерде да мындай чектөө бар беле? Азыр ойлоп көрсөмчү, эгерде мама мен атамдын методикасын сала турган болсом, азыркы мен балдарга берген тарбиядачы, азыркы балдар башкачараак да. Мен өзүмдүн кичинекей бала чагым менен азыркы балдарды салыштырганда кыйыныраак да. Бизде отур десе отур, тур десе тур. Мамамдын көз карашынан коркчубуз да, монтип карап койгондо, конок барганда билчүбүз да, эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек. Канткени мамам кандай көз караш менен караганда отуруш керек деген сыяктуучу. Биздикилер андай эметпейт, ыйлайт да турган жеринен элечи. Мисалчы кичине эле монтип койсоң эле болду да. Мелек мисалы ошондой да. Такыр эме кыз бала ошондой окшойт. Эркекке келет экен да. Мурда мисалы бизде кадимкидей эле төпөштө эле чоңойткондо таякты алып келип туруп эле бутка чаап, ашыкча ойноп койсоң, азыр баланы эшикке чыгара албайсың го, бара ойноп келсең ойнобойт да. Биз болсо ойноп келеличи деп суранып, ыйлап эшикке чыгып, кеч келсек таяк жеп ошончусу да. Азыр деген баланы ашыкча ургандан дагы эметесиң да. Мисалы, кайнатам аябай жакшы сөз айтат да, ар дайым баланы эч качан колго эмеге чаппа деп, төтөнгө чап макул, элдин алды болсун деп. Башка жагына чаппа, баланын рызкысын, күйсүн, башка мындай чында эле ошондой да. Билинбей эле биз баягы күчүбүз менен чаап алган жерибиз бир жерине доо кетиши мүмкүн да, мисалы баланычы. Анан ошондон да корком да, мындай чындыгына келгенде. Ой, жиним келип атса да кой деп бир аз баягы ичиңден санап баргыча уже эмең таркап кетет, жиниң таркап кетет, анан мурдагыдай эме болбой калат да. Ошон үчүн мындай азыркы балдар менен мурдагы балдардын тарбиясы жоксо методикасын салып тарбиялоо азыр кичине башкачараак да. Азыр дагы да мындай иштелген варианттарын ошон үчүн баягы китептерди окуп, интернеттеги маалыматтарды окуп, анан ошону окугандан кийин дагы кыргыздын эмесин карап, анан экөөнүн ортосуна айкалыштырып анан тарбия берип атабыз да. Жакшы. Мисалы үчүн агай, тыйындын дагы эки жагы бар да. Сиздерде деле кээде таарынышып кеткен учурлар болобу? Ошондо кимиңиздер биринчи кечирим сурап, кимиңиздер сабырдуулук кимде көбүрөөк? Биз такыр урушпайбыз да. Биз такыр урушпайбыз, идишет бизинде кагышпайт да. Болот албетте. Урушуп кеткен учур болот. Бирок жана азыр айтып атпайбы? Аябай ашата сөгүп салса жүрөктө калып калат депчи, туура да. Канчалык ачуубуз келип атса дагы карманганга аракет кылып атабыз. Анан эми кечиримди мындай адам өзү деле акылга салып ойлоп көрөт да, кимден кетти депчи. Бир 5 мүнөт жей салабыз бири-бирибизден. Менден кетти окшойт ушу деп, кой кечирим сурайынчы деп барып мен сурайм кечирим же, бул ошондой. Буюрса мынакей жумуш бүтүп жайкы эс алууга да чыктыңыздар да. Жайкы эс алуу кайсыл жакта болот? Буга чейин сиз экөөс сүйлөшүп калганда көлдө болобуз деп калдыңыздар. Жай бою көлдө болосуздарбы? Биз жайында эс алат дегенде деле унутуп баштап турбуз. Канча жыл болду мындай эме болуп калды. Бирөөсүндө курулуш иштери деп баягы үйүбүзгө эме болуп чуркап жүрдүк. Андан кийин ал жакты бүт мемет салганда кичине бир бизнес кыла алсак деп, көлгө бир нерсе салабыз деп, өзүбүздүн колубуз менен салабыз деп, эч уста аралаштырбай, өзүбүз ушундай бир мындай кичинекей чаккан домик деп коет азыр эми. Ошондой сыяктууларды салабыз деп, ал менен жүрүп, эми болсо ошол жакты барып иштетет элек деп жүрөбүз чыгса, ушундай да жыл сайын эле биз баягы жумуштан чыккандан кайра бир жумуш кылабыз да, сөзсүз түрдөчү. Жайында көлдө болобуз, буюрса келгиле көлгө. Келгиле күтөбүз.
Мисалы үчүн буга чейин сиз атайын журналистикага кызыккандарга сабак берип, аларга жол көрсөтүп, үйрөтүп келгенсиз. Азыр дагы ошол нерсе улануудабы же токтоп калдыбы? Убактылуу токтоп турат. Эми жайында көп окуусу келбейт да. Башында ооба, журналистикага кызыккандарга эле маалымат менен бөлүшчүбүз. Азыр курстардын түрлөрү көп да. Сурангандар болду. Мен журналист эмесмин, мисалы жөнүнө бир жерде иштейм, туура сүйлөгөндү үйрөнгүм келет деген сыяктуу. Ошондой угуучулар менен чогуу иштешип атабыз. Буюрса эми сентябрдан баштап кайра жандантабыз. Бул эми өзүң билген нерсени бирөөнө үйрөтүү жакшы нерсе да. Анан менин оюмча туура сүйлөгөндү үйрөтүү бул жаман нерсе эмес. Жаман нерсеге азгырбайлыбыз деп эсептейм. Ошон үчүн бул деле жакшы нерсе. Адамдар баары тең жакшы сүйлөсө, кооз үн менен сүйлөсө жакшы да. Бизде өзгөчө бүгүнкү күндө коом негизи эле туура сүйлөгөн адамдарга муктаж да. Жөнөкөй эле көчөдөн бири-бирибизге кыргыздар, азыркы кыргыздар менин оюмча орой болуп кеттик да. Бири-бирибизге орой мамиле кылабыз. Брат, койбойсуң деп айтабыз, мисалычы. Ошондой жаман адаттардан арылып, маданияттуу сүйлөсөк, анан бизде агрессия аябай көп бүгүнкү замандачы. Эң жөнөкөй мисалы жолдон жол талашып кетип эле мушташа кетишет. Ошол нерселерди жөнгө салып, маданияттуу болуп, сабырдуу болсок албетте жакшы болмок. Анан биз деле ошонун кичинекей бир жерине салым кошконго аракет кылабыз да. Буюрса анда эс алууңуздар дагы жакшы өссүн. Жогоруда сиз айткандай эле баштала элек нерсеңиздер ишке ашып, Кудай буйрса биз дагы эс алууга да ошол жака барып калалы. Анда жалпы да ушул биздин Соло медиа порталынын Соло ТВ каналынын көрөрмандарына жакшы бир каалоо тилектерди айтыңыздар. Алгач сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын бизди чоң кишилердей көрүп, чакырып, интервью алып коелу деп чакырганыңыздар үчүн. Соло ТВнын көрөрмандарына ийгилик каалайм. Анткени мен ушу Соло медианын 3 жыл катар менен жыл жыйынтыгын чыгарган кечелерин алып барып берип, абдан жагат. Анткени сиздер аябай туура жолдосуздар. Эмнеге айтайын? Бир эле нерсе. Интернетте глобалдашуу, ааламдашуу деп атпайбы? Кыргыз тилдүү маалыматтар жок койсо, кыргыз тилдүү нерселер аз. Силер болсо миллиондогон кыргыз тилдүү катталуучуларды кыргызча маалымат менен, кыргызча музыка менен, кыргызча ырлар менен жан дүйнөсүн байытып келатасыздар да. Бул сиздердин бир эле кыргыз тилине кошкон эле салымыңыздар. Анан менин оюмча ошо мен билишимче Соло медианы жалаң кыргыз тилдүүлөр көрөт, демек кыргыздар көрөт. Жалпы кыргыздарга эсенчилик тилейм, тынччылык болсун. Анан сиздердин каналда жалаң жакшы ыргүү жаңырат да. Ыргүү качан пайда болот? Эргүү болгондо. Эргүү мындай жан дүйнөң тынч болгондо, курсагың ток болгондо келет экен да. Андыктан сиздердин каналга жакшы ыргүүлөр жайгаша берсин. Көрүүчүлөр ошондон рахат ала берсин. Жаман видеолорду көрүп, психикасын бузуп, согушкан, тытышкандарды карап отургандан көрө жакшы музыка уккан жакшы да. Ошондуктан катталуучулар, Соло медианын көрүүчүлөрү жакшы ыр угуңуздар, жакшы клиптерди көрүңүздөр. Ошол нерселерден жакшы мындай өзүңүздөргө жакшы жактарын алыңыздар. Өлкөбүздө ошондой жакшы ыргүүлөр эле жаңырып турсун. Бир заттан кийин сүйлөгөн кичине оорураак болуп калды. Сөзгө чоркоо экенди баамдап кетем деп кой. Биринчи башта десем болбойт десем. Сиздерге рахмат ушул чакыруу үчүн. Чында көп интервьюлардан баш тартып эме кылып калып, мурда да 1-2 жолу ушундай болуп калды. Кечирим сурайбыз албетте. Деги эле ошо бизди көрүп жаткан ар бир адамдын жүрөгүнө тынчтыкты каалайбыз. Ар бир үй бүлөгө баягы бакубатчылык, ошондой эле ушул жашап жаткан ар бир күнү майрам болсун, ар бир күнүндө ошо бакытка балкып жашашсын. Ошо буюрса сиздердин көрөрмандарыңыздар күндөн күнгө өсө берсин, 1 миллион көрсө 100 миллион болсун дегендей. Ошо рахмат сиздерге.